Бүгүнкү күндө айрым юристтер Баткендеги окуяны чек аралык конфликт деп атоо туура эместигин айтып чыгышты. Алардын бири Кыргызстан юристтер коомунун координатору Таттыбек Эргешбаева. Ал Маралга берген маегинде жамааттык коопсуздук келишим уюмунда Баткенде болуп өткөн окуяга баа бере турган чек аралык конфликт жана экинчиси согуш ачуу деген эки берене бар экендигин баса белгиледи. Андыктан юристтин айтымында, эгерде Баткен окуясы биринчи берене менен каралып, чек аралык конфликт катары бааланып кете турган болсо, анда Кыргызстан тажик тарапка эч кандай доо кое албай турган эскертүүдө. Эки мамлекет ортосунда коюлган талаптарга тиешелүү болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз кайрылган учурда дагы эгерде биздин мамлекет бул болуп жаткан нерсени, мисалы Ташиев жок, бизге материалдык база кереги жок деп койгон позициясы, бул мындайда эки гана бизде берене бар. ОДКБ келишим боюнчачы бул биринчи берене чек аралык конфликт, экинчиси ачылган согуш деп. Бүгүнкү күндө УКМКнын жетекчиси бардык болгон Кыргызстандын кызыкчылыгына болгон маселелерди чек аралык конфликт катары санап коюп атат да. Анан ошонун жыйынтыгында талаптарды жүргүзүп атат. Эгерде андай болсо эл аралык майдандагы бизге жардам бере албай калат. Ошондой бир мындай тобокелчилик бар. Ошол эле учурда юрист Таттыбек Эргешбаеванын айтымында, ал эми эгерде Тажикстан тараптан кол салуу катары бааланса, анда ошол буйрукту берген Тажикстандын күч куралдарынын жетекчилери жана президентине чейин жоопко тартылышы мүмкүн. Андан тышкары чыгымдарды толук өндүрүп алса болорун белгиледи. Бирок юрист көп нерсе так ушул эки мамлекеттин ортосунда коюлган талаптарга байланыштуу болоруна токтолду. Эч бир учурда эл аралык майдан эгерде Кыргызстан тарабынан талап коюлбаса, бийлик тарабынан Тажикстан күнөөлүү болуп кабыл алынбаса, анда иликтөө жыйынтыгында эл аралык майдан көп нерсе менен бизге жардам бере албайт. Эмне дегенде бул эки суверенитети бар, эгемендүүлүгү бар бийлик жана эки мамлекет ортосундагы болгон мамиле. Ал жерге эл аралык майдан киргизилгенде биринчи иликтөө жүргүзүлөт. Ошо иликтөөнүн жыйынтыгында эгерде биздин Кыргызстан жок, биз Тажикстанга эч кандай претензиябыз жок деп туруп алса, анда алардын берген иликтөөсү мындай рекомендация, сунуш катары гана калып калат, ошол менен жыйынтык. Эгерде биздин жок дегенде бир мамлекеттик орган ошол нерсеге тиешелүү болгон, бул көбүнчө өкмөттүк делегациянын мүчөлөрү. Эгерде ведомство менен коллективдүү түрдө чечим чыгарса, болуп жаткан нерсе бул бир гана чек аралык конфликт эмес, бул болуп жаткан согуш деп. Чек ара боюнча чыккан согуш Тажикстан тараптан биринчи көрсөтүлгөн агрессия деп чыкса, анда аларды жоопкерчиликке, трибуналга, ошол нерсени берген күч куралдар, Тажикстан тарабынан күч куралдардын жетекчилери жана президентке чейин жоопко тартылышы мүмкүн. Белгилей кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Лелек районундагы Максат айылында эл менен жолугушуу учурунда Кыргыз-Тажик чек арасында соңку жаңжалда өрттөлгөн талкаланган турак жайларды Кыргыз өкмөтү калыбына келтирерин билдирген. Ошону менен катар Ташиев үйлөрдү калыбына келтирүүнү Тажикстандан талап кылбай турганын айткан эле. Тажикстан тарапка бөлүгүн көтөрүп бер деп кайрылбайбыз. Биздин өзүбүз күчүбүз, мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз менен биз өзүбүздүн элибизге үйдү курабыз. Эгерде кайсы бир убакытта Тажикстан тарап ошо кылган иштерине өкүнүп жардам берем деп, то есть ошол биз ошо кылган бизге зыянчылыктарын толтуруп берем деп кайрылган болсо, биз аны карайбыз. Бирок азыркы күндө биз Тажикстандан жардам бер деп суранбайбыз. Талап кылбайсыздар өзүңүздөр,